пайдалуу курт кумурскалар да, алар ошо айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянга учураткан зыянкечтер менен азыктанып, аларды өлтүрүп жок кылгандыгы үчүн аларды энтомофагтар деп аташат. Ошо энтомофагтын 4 түрү. Биринчи түрү бул габрабракон деген. Бул майда чымын. Габрабракон бул жаратылышта кадимкидей эле жаратылышта кездешет. Бул зыянкечтердин 90дон ашуун түрүнүн курттарын жок кылат да. Бул лабораторияда бизде габрабраконду өндүрүш үчүн биринчи кезекте биз мом күбөсүн өндүрүп алабыз. Мом күбөсү деген мындай көпөлөктөр. Көпөлөктөрдү биз ошол бал өндүрүшүнөн чыккан мерваны салып, аларга азык катары беребиз. Анан көпөлөктөр ушул мындай болгон сызгычка биз ушуну дошечка катары колдонобуз. Ушу дошечкага тууйт. Жумурткаларын тууп, аларды биз кайра мервага мындай кылып салабыз. Салгандан кийин бул жактан кайра бизге керектүү гусеницалар, курттар чыгат да, чоңоюп чыгат. Бул жалпы ушул этапка атайын 35 градустан төмөн эмес болуш керек температура. Анан жалпы 60 күндүн ичинде бизге керектүү гусеницалар чыгат. Анан гусеницаларды алып, мындай гусеницаларды алып, биз болсом мындай кагаздан гармошка жасайбыз дагы. Ушу гармошкага мындай гусеницаларды жайгаштырабыз. Жайгашкандан кийин бул габрабраконду бергенде, габрабракон мунун ичине тууп туруп, анан кийин 12 күндөн кийин мындай болуп учуп чыгат. Анан биз болсом дыйкандарга сөзсүз түрдө булардын туура пайдалануу эрежесин окутабыз. Себеби дегенде буларды туура пайдаланбаса эч кандай эффект болбошу мүмкүн да. Бул аябай активдүү курт кумурска, пайдалуу курт кумурска болгондуктан буларды пайдалангандан кийин булардын эффективдүүлүгү 75%дан төмөн болбойт, эгерде туура пайдаланса. Бул кандай таасир этет? Бул учуп чыгат. Бул майда чымы болгондуктан бул өзү 200 метрге чейин учканга жөндөмдүү да. Бул өзүнүн инстинктивно ошол гусеницаларды издейт. Гусеницалар тапкандан кийин аларды чагат. Чаккандан кийин алар парализованный болуп, өсүмдүккө эч кандай зыян келтирбейт да. Бул бир суткада 20га жакын гусеницаларды жок кылат. Ошолорду чагып, анын ичине өзүнүн жумурткасын таштайт да. Бул башкача айтканда, ошол өсүп турган өсүмдүккө, курчап турган чөйрөгө жана адамдын ден соолугуна эч кандай зыяндуу таасир көрсөтпөйт. Ошол себептен биологиялык каражат бул экологиялык таза азыктарды өндүрүүдө аябай мааниси чоң да. Анан ошол жерде кайра андан ары улана берет. Муну мисалы сөзсүз түрдө абанын температурасы түнкү температура 18 градустан төмөн болбогонду колдонуш керек. Себеби дегенде алар эгерде түнкү температура 18 градустан төмөн болсо, буларга жагымсыз шарт болот дагы, булар тынчтанууга кетип калат да. Ошол себептен биз ошол майдын аягынан баштап абанын температурасы түнкү температура 18 градустан жогору болгондо биз дыйкандарга сунуштап, дыйкандар муну пайдаланып жатышат.